Добуштарды кол менен саноо кийинки аптада аяктап калары айтылууда. Боршайкомдун өкүлдөрүнүн айтымында шайлоо тилкелеринде добуштар кол менен саналып бүтүп, эми аймактык шайлоо участкаларына жиберилген. Арыздарды кабыл алууга 3 күндүк мөөнөт берилген. Урнадан алып чыгып туруп, анан кийин кол менен санаш керек. Ошол расмий жыйынтыгы деп туруп. Анан ошон үчүн бизде билесиңер аябай 2374 участкалар бар болчу. Чет мамлекетте 36 участкалар. Алар өзлөрү санап туруп алып келип атышат. Учуп келип деди. Анан кийин өткөрүп атышат да жанагы протоколдорду. Анан ошолордун баардын жыйынтыгын чыгат. Ошо Кудай буйруса эмки жумага чейин. Анан кийин эмки жөнөгөндө расмий түрдө биз жыйынтыгыбызды чыгарабыз. Аймактык шайлоо комиссиялары добуштардын жыйынтыгын жалпылап Боршайкомго жөнөтүүгө тийиш. Ал жыйынтык автоматтык түрдө келип чыккан суммадан бир аз айырмаланаары мыйзам ченемдүү көрүнүш дешет Боршайкомдун өкүлдөрү. Мисалы бир участокто билесиңер фломастери кичине эскирээк болуп, птичкаларды койгондо тиги отметка кылганда. Ошондо кичине мындай эмерээк болуп калган, бледныйраак болуп. Ошондо автомат ошол жерден 39 бюллетенди недействительный деп койгон. Эми ал 39 бюллетендин баары тең действительный өттү. Ошол жерде разница мисалы 39 бар. Башка жерде 1ден 2ден 3дөн эле болот. Шайлоонун жүрүшү боюнча добуш берүүгө көз салгандар менен кээ бир саясатчылар ортосунда бир аз ажырым пайда болду. 600дөн ашуун чет элдик байкоочулар жана жергиликтүү жарандык активисттер шайлоо ачык жана таза өттү деп бааласа, айрым жеңишке жетпей калган саясий партиялар нааразы пикирин айтып чыгышты. 3-октябрдан 6-сына чейин Боршайкомго 31 арыз келип түшсө, анын 6-сы соттук доо арыздар. Доо арыздар негизинен талапкерлерден келип түшкөн. Боршайком алардын 4-өөсүн кароодон баш тартса, бирөөсү азырынча карала элек экен. 6-чы доо арыз болсо ээсине кайтарылып берилген. Ал эми жарандардан келип түшкөн арыздардын арасында өздөрүн тизмеден таппай калганы боюнча нааразылыктар басымдуулук кылат. Биометрикадан бармактарынан чыкпагандардан биз пиндиге да бергенбиз, пинди карап туруп анан кийин эметкиле деп. Анан кай бирөөлөр болсо чыны менен кай бир жарандар болсо өзүн жанагы тизмеден текшербей кийин башка жерге эметип калганда, алар ойлошкондо мынакей биометрияны бердим, мен ушундаймын деп. Бирок паспорт менен эметкенде биометрияны паспорттун өзүнүн пропискасы башка жерде, өзү турат башка жерде, ошондой мүмкүнчүлүктөр болуп калды. Ал эми бүгүн болсо интернет булактарында Бүтүн Кыргызстан эмгек партиясы шайлоодогу добуштарды кайрадан санап чыгуу талабы менен расмий түрдө Боршайкомго кайрылганы жарыяланды. Эске салсак, аталган партиянын тең төрагасынын бири Ош жана Жалал Абад областтары боюнча бюллетендеринде бир катар айырмачылыктар бар экенин белгилеген. Өз кезегинде Боршайкомдун төрагасы болсо ага жооп катары бул билдирүүлөрдү чагым деп баалаган. Ал эми интернет айдыңында талкууга алынып жаткан Бүтүн Кыргызстан эмгек партиясынын доо арызы азырынча Борбордук шайлоо комиссиясына келип түшө элек экен. Алар деген өзлөрү жанкы райондордун бири-бирине графалары жылып калган. Ошол жылып калганда карап көрсөңөр болот, башка райондун данылары менен берки райондун данылары туура келип атат. Анан алар деген азайган жерин баарын тең алып алып туруп, көбөйгөн жерлерин эсептеп анан кийин мына могу экинчи болуп калыптыр, моундай деп туруп. Эми ал шылтообузду күйүт деген бар да. Белгилей кетсек, добуштарды санап жыйынтык чыгарууга 20 күн берилген. Ага чейин эгер айтылып жаткан нааразылыктар жүйөлүү деп табылса, добуштар кайрадан саналып чыгышы ыктымал. Мээрим Ташыбекова, Эрлан Кемелбеков, НТС.